Bizde Jogorku Kengешinde dagı, өкмөтүнөн dagı, үй бүлөдө dagı, başkasında dagı sottошмой азыр мода болуп калды, туурабы? Депутат менен депутат, өкмөт менен депутат, аялы менен күйөөсү, кызы менен баласы, ошонко чайлайлайын. Ошондуктан биз мынабу сот системасына мындай бир реформа жүргүзөлү деп канча жылдан бери жолун таппай атабыз да. Ошондуктан бизде азыр ушул акыйкат сотторду тандап берели деп атайын ушу кеңешме, то есть мындай комиссиянын мүчөлөрү шайландык. Комиссиянын мүчөсү 2 кишиден турат. Бирөө мен, бирөө Рахман. Кел Рахман. Таза сотторду шайлоо боюнча силер шекшинбегиле, между прочим, бу Рахмандагы оңой киши эмес, туурабы? Өзүнүн оюнда да оңой киши эмес. 3 жолу Жогорку Кеңештин депутаттыгына парламентке талапкерлигин койгон, 3 жолу тең чоң ийгиликтер менен утулган. Туурабы? Мен Рахманды жетелеп алып, Баткенге апардым. Баткенге апарып алып, ушундай элди жыйып, анан айттым, бизде ошо Рахманды депутат кылып берип койгула, биз кээ бир саясатчылар чилеп мыйзам жазып укмуш кылып берсек дагы, ошол саясатчылар кимиси кандай оюн жүргүзүп атканын элге ачыгын айтып турабыз. Ошон үчүн Рахманды ошо депутат кылып шайлап берип койгула десем, Баткендиктер айтты, алдаке мунуңуз болбойт дешти. Мен сурадым, эмнеге болбойт десем, муну бир бала дешти. Ким элең, эмне деди эле? Бегана. Бегана дешти. Мен түшүнбөйт экенмин, ал эмне деген сөз экенин. Көрсө, чужой деген сөз экен. Каралачы, кандай мезгилге жеттик. Баткенге ош чужой, ош Жалал-Абадка чужой, Жалал-Абад Таласка чужой, Талас Нарынга чужой, Нарын көлгө чужой, көл чүйгө чужой, чүй азыр өзүнө өзү чужой. Биз качан бирикмей сайын мындай нерсе боло берет. Ошондуктан биз немени баштай берсек, кабыл алууну. Анан да бирдемен айтып койгон баягы тууган урук, тааныш билиш, туура. жердешчилик, ушундай нерселерден алыс үй бүлөлүк системадан алыстайлы деп, тааныш тууныштан, жердешчиликтен алыстап, мындай элдин алдында как таза адамдар катары судьялардын тазаларын тантап берели деп отурабыз. Соттор таза болмойын, иш жакшы болбойт экен. Ошон үчүн биз сотторду бул судьялар буга чейин бир топ сыноолордон өтүп келгендер. Бир топ сыноолордон, татаал сыноолордон өткөндөр. Бул акыркы сыноо да. Ошо силер карап тургула. Биз 3 критерий боюнча тандап алайлы деп атабыз. Сот боло турган адамдар математиканы жакшы билбесе болбойт экен. Биринчиден, булар алууну билиш керек экен. Кошууну билиш керек экен, анан бөлүштү билиш керек экен. Мына ошол 3 критерий боюнча билбесе, биз экөөнү билсе негизинен билет болот. Бирөөнү билип экөөнү билбей калса негизинен билбейт болот, туурабы? Анда эмесе башта берелиге. Кана талапкерлер барбы? Келгиле. Келе бергиле. Салам алейкум. Алейкум салам. Так, фамилияң? Разыков. Совпадение. Совпадение. Атың ким? Каныбек. Атаңын атычы? Рахман. Совпадение. Разыков. Рахман. Совпадение. Совпадение. Кайсы жерден болосуң? Карасудан. Карасунун кайеринен? Савайдан. Совпадение. Карабашыңды жөт Карабашың. Сабайга чейин кантип совпадение болсун? Эмне деп сүйлөштүк айланайын жаңа эле. Совпадение. Сурай берелик, өтсө өтөт, өтпөсө жокту, совпадение. Ушундай совпадение болсун, Кудай атабы. Так, кошконду билесиңби? Билем. Так, бөлгөндү билесиңби? İş çok ak bilem de.
Так, алгандычы? Алганды билбейм да. Demek bolboyt. Жок, негизинен экөөнү билет да. Негизинен экөөнү Negizden ekönü bilgen menen negizgi jerin bilbey atpayбы. Абдулда. Законду бузбайбыз да. Негизинен экөөнү билеби? Тура, бирок negizgi jerin bilbey atpayбы. Alganды bilbey atpayбы. Түшүнсөң sen. Элен алганды билбей бизге бөлсө болду да, Algandı bilse anam bölöbü. Algandı bilbese mineni bölöt, oynamçı. Жаш кадр экен коюп коюп, буларды коюп койсоң, булар тез эле үйрөнүп алат алгандычы. Bizge dayarı gerek, dayarı sırası alıp koşup bölüp. Bular үйрөнгөнчө sen ekөөz ölüp kalgan etpeyli mi? Болбойбу. Bolboyt, конечно. Özün ölüp görsen, bölgönün biletken hem azırkı vardır. Дальнейший. Bunda oynandık içine. Так, жигит. Болбойт экен. Болбойт. Ата болбой калды. Nerede? Совпадение. Karabaşım tut. Ata degen de sapa deli olup keteu. Minedep söyleştik. Yaylanan elge jurtka minedep aytıp gelip oturabız ya. Жердешчилик, тууганчылык, үй бүлөлүктү жоябыз деп келип отурабыз го. Мен деле айткам, майыр барганда ата деп айтпа. Озно чыгып кетти. Совпадение. Ай, кыргыз, узабайт экенбиз го кыргыз, ай, кыргыз. Следующий давай. Тууганчылыкты коелу. Кандай саламатсыздар? Жердешчилик. Иштериңер жакшы иштеп атасыңарбы? Жакшысыңарбы? Kayaktan gelgen demesin. Familiyasını aytı. Мамбетов Каныбек Артелович. Мунун жаман шуулдаган неме экен, Ошо шуулдактар керек болуп атат да бизге. Так. Каерден болосуң? Токтогулдан. Токтогулдун каерден болосуң? О, толукка кетип атканда Совет деген айылдан да. Совет. Биздин айылдан жаман алыс турушат да булар, билбейм. Так. Алганды билесиңби? Алганды ким билбейт. Деле алам мен аны. Кошкондучу? Кошконду ушундай кошуп коем. Бөлгөндүчү? Жөн эле билем да. Молодец. Молодец. Карачы үчөөнү тең билет экен. Билем. Молодец. Коотур. Мунун чото шуулдап атат. Бир мындай например, не өтүп көрөлүчү. Сен чөнтөгүңдө бир $30,000 болсо, мисалы үчүн да. Ошону бөлчү мындай. 30 миңдиби? Аны эмне ойлонуп кереги жок. 15тен тиет, $15,000 тиет. Жок, вопроско түшүнбөй калды. Мындай да, бул киши айтып атат сага. Чөнтөгүңдө $30,000 болгон эмес деди, сенде жизнь болбойт ол. Бар деп атат да элестет. Эми ошону жашынака кылып мындай бөлчү жашынака. Эми ошону жашынакай кылып бөлгөндө деле 15тен тиет. Кандай 15тен тиет, Неге 15тен тийбейт? Онага айткан 2 келе өлтү деп. Ошоя карасаң өтөзүң, эң чоңу менмин деп эдиң беле? Мен бердем эле отурам. Сени каяктан билем? Ничего себе. Өлтү деген анау. Абдулда. Уят, Абдулда, уят. Элдин бетин кантип карап атасың, Жок, мен 2-ге бөл дегеним чын. Мен капа болбойм, 2-ге бөл дегем аны. Элди кайсы бетиң менен карап атасың, уялбай, Уялыш керек. Дос, Чексин ара. Өткөрөм дебедиң беле? Бергендерим бер кайранда. Сен менен сүйлөшөмөн кийин. Чык чыгып кет арага.
Ой, жашап, қарасаң да келді. Қарасаң, айтышып атқанын беті жоқ. Ушунан кейін елдің бетін қантып қарайсың, Ошондо кантип карайт? Следующий. Уят, окей. Бұл қандай деген нәрсе бұл? Ел бізге ишеніп отырса, біздің қылып атқанымыз бұл. Саламатсызбы? Саламатшылық. О, мына жақсы. Аялдар сот болса жақсы болады. Өз негізі менімше ушундай болуш керек өзүчү. Қанша болды иштегениңе? Көп жылдар бойы сот болуп иштеп келгем. Ай, молодец, жақсы. Алғанды білесің бе? Билем, Қошқондучу? билем. Бөлгөндүчү? Еще как билем. Молодец, жақсы. Так, жанагындай бір визитка деген нерсе алдың біле, албадың біле? Алган эмесмин. Неге? Таза болоюн дегем. Жақсы. Қарачы, таза болгон жақсы. Туура эмес чечимдерди чыгардың біле? Эч качан чыгарбагам. Неге? Таза болоюн дегем. Ай, жақсы, қарачы. Так, турмушка чыктың біле? Чыкпагам. Неге? Таза болоюн дегем. Қарачы, окей. Бардық параметрлер турулген, қарасаң. Таза эмес, мунун таза эмес. Неге? Мен билем го. Таза эмес мунун. Турмушка чыккан чыкпаганын билбейм, но таза эмес. Так, bu seni таза эмес деп атат го бирөөлөр. Кечиресиз ага, мен таптазамын. Өзүмө каерде болбосун жооп берем. Тазамын агай. Таза эмес. Мен айтып атам го. Билем да. Жо, сиздин таза экениңизге бирөөлөр шек санап атат да ушуну. Аксакал, кечиресиздер, мен деген 5 убак намаз окуган кызмын. Эй, 5 убак намаз окуган кыз экен, Мен намазга чейин намаздан кийин барчым да. Таза эмес. Баягы ушул да. Кайсы? Баа мени сотко бергенчи. За изнасилование. Биринчи ходкага кеткенде. Ушул да. Карачы, кандай деңгээлге барып калдык. Уят карындашым, уят. Ушундай кишилерди келип алдап, уялыш керек да, бир мындай. Мени көрсөтпө. Сен эмне коркосуң, отуруп келбедиң беле, болду да. Уят эле, уят. Уялба кел, таза эмесмин деп дагы. Тазамын деп атам мен, таза эмесмин деген жок. Ой, свидетель бар экен. Ой, Свидетель. аксакал, кечиресиз, алдыкындай сөздөрүңүз менен менин адамдык аброюма шек келтирип атасыз. Менин таза эмес экенимди ким көрүптүр? Мына. Элиңди көрөйүн, шүмшүк. Ушул жерде отурасыңбы, адам түгөнүп калгансып. Акарат келтирбе. Демеле таза бийлик керек, таза сот керек, шайлоо керек деп. Палит. Болду да болду. Сен каерде таза элең я? Тегеле мен унчукпай сени канчадан бери издеп жүрсө. Sen men досума антып жаман тил тийгизбең, макулбу? Элиңди көрөйүн, досуң ошо болсо сен деле алып кишемес экенсиң анда. Демеле буларды унчукпай койду, кара, мен сени канчадан бери издеп жүрөм билесиңби? Элдерен байланга бука деп алгансың.